Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүн билесиңби KG келген суроолордун бирөөсүн тандап, эндокринологдун кыска жана нуска жооп алып берем. Менин бүгүнкү суроом аябай эле көпчүлүктөн келет. Баарыңарды эле ойлондурса керек. Кантип арыктасам болот? Бул суроого болсо эндокринолог Чолпон Муратова жооп берет. Чолпон эже, мынакей көп эле адамдар суроо менен кайрылса керек да, сизге кантип арыктасам болот? Арыктоо бул өтө чоң актуалдуу тема. Акыркы убакта ушул салмагы нормадан ашык адамдар аябай көбөйүп кетти. Бунун себептери өтө көп. Негизи биринчиден себебин табыш керек. Ушул азыркы заманга жараша дейбизби, ошол адамдар аз кыймылдап калышты. Аз кыймылдуулук аябай көбөйдү. Жана ошондой эле туура эмес тамактануу дагы ошол себеп болот да. Ошол көбүнчө жанагындай углеводдуу тамактар менен тамактануу дагы ушул ожиренияга алып келет. Кийинки себеби бул стресс. Күндөн күнгө стресс көбөйүп, күнүмдүк стресс болуп эсептелинет. Андан кийинкилери бул ушул биз баардыгыбыз эле жанагындай кандай десем, акыркы маалыматтар боюнча бул витамин Д'нын жетишсиздиги баардыгы эле ушул закрытый помещенияда иштеген үчүн күндү эртеден кечке көрбөй жүргөн себеби болот. Андан кийинки себептери бул ушул кошумча оорулары бар адамдар. Кошумча оорулары бар адамдар булар жанагындай гормоналдык жактан нарушениясы бар адамдар. Зоб болушу мүмкүн, сахарный диабет, башкаларын бул оорулар өтө көп. Андан кийинки себептердин бири бул генетический жактан, тукум куучулук жагы дагы бар. Биринчиден арыктоодо толук обследованиядан өтүш керек. Эмне себептен ошол салмагы нормадан ашып кетти. Эгер аз кыймылдуулуктун себебинен болсо, албетте аны жоюш керек. Эгерде туура эмес тамактануунун себеби болсо, ошол аны дагы жөнгө салыш керек. Стресс болсо, аны дагы жок кылыш керек. Бул деген ар бир адамга индивидуальный подход жасалат. Баарына эле бирдей система, бирдей жанагындай протокол менен лечение кылганга болбойт. Себеби бул ошол семиздүүлүктүн себептери өтө көп. Арыкташ үчүн аябай ар түрлүү баттар бар эмеспи, ар кандай фирмалардыкычы, ошолорду колдонуу туурабы өзү? Негизи БАДыны колдонгондо показаниясы болуш керек. Кээ бирки адамдардын кошумча оорулары болуп калышы мүмкүн, аларга карама каршы көрсөткүчтөрү болот. Андайда ичпеш керек. Негизи ошол БАДынын составын окуш керек. Организмден жырды, майды гана чыгарабы же жидкости тоже кошуп чыгарып салабы деп. Ошол ар кандай фирманын дарыларын ичип, аз убакыттын ичинде арыктаган адамдар, булар көбүнчө ошол суусундукту, жидкости деле гана жоготушат. Ал эми май калып калат да көбүнчөчү. Ал эми ошол бат арыктап туруп, кайрадан эле 1-2-3 айдан кийин кайрадан эле ошол мурунку калыбына же болбосо даже 2 эсе вес кошуп коюшат да. Бул өтө туура эмес, бул организмге өтө зыян. Ал эми медицинада бул 2-3 айдын ичинде ошол көп массаны жоготуу бул туура эмес, бул нормага жатпайт да. Медицинада ошол 1 жылдын ичинде 10-15 килограммга чейин салмакты азайтуу бул норма болуп эсептелинет. Эң негизги биздеги максат бул ошол вес түшкөндөн кийин ошол вести кармап калуу, бул эң чоң жетишкендик деп эсептелинет. Биз азыр кантип арыктасам болот деген суроого жооп алдык. Эгерде сиздерде кошумча суроолор пайда болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Саламатта калгыла.